Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мира Шукуралиева. Жана мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Адам өмүрүн алган жол кырсыктары көбөйүүдө. Акыркы 2 күндө эле 6 адам набыт болду. Жолдогу башаламандыктын себептери эмнеде? Бейтаптардын эсебинен пайда тапкан жеке клиникалар. Депутаттар ооруларды жеке менчик бейтапканаларга жөнөткөн дарыгерлерди кызматтан бошотууну сунуштап жатышат. Элдик Демилге 60 000 адам кол чогултуп, Баткен согушуна катышкандардын жөлөк пулун көбөйтүү керектигин айтышууда. Документ жогорку кеңеште карала баштады. 9 жылдан кийин ээсин тапкан Олимп медалы. Күрөшчү Базар Куруев 2008 жылы Пекинде өткөн Олимпиада оюндарынын коло медалына ээ болду. Баткен областынын Лейлек районундагы Исфана Сүрүктүү автожолунун 14-чакырымына көлөмү 10 000 метр кубка жеткен жер көчкү түштү. Бактыга жараша бул кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, тазалоо иштери бүгүн башталды жана бул убакта айдоочулар айланма жолу менен өтүп жатышат. Буга кошумча ушул убакта бир катар автоунаа жолдордо кар жана жер көчкү түшүп, жабык турганы эскертилүүдө. Буга чейин жарым-жартылай ачык турган Бишкек-Ош жолунун 252-чакырымы түндө толугу менен ачылган. Ошондой эле Жалал-Абаддын Аксы районунун Сайбулуң айылынын Актерек тилкесинде болжол менен 5000 куб метр жер көчкү түшүп, ички чарбалык жол буулган. Мындан тышкары, Ош областынын Өзгөн районунун Жаңакты айылынын токтоо участкасында жер көчкү жүргөн. Мында да чарбалык жол жабылган. Жолчулар тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Эске сала кетсек, март айынын орто ченинде Атбашы районунун Аксай өрөөнүндөгү Торгар Көк Кыяк Кынды унаа жолунда да кар күрткүлөрү пайда болуп, жол жабылып калган. Учурда автоунаа жолунун 24 чакырымдык аралыгы кар күрткүсүнөн тазаланып, иштер азыр дагы уланууда. Чүй областында ири автокырсык 5 адамдын өмүрүн алды. Кемин районунда Бишкек-Торгарт автожолунда катуу ылдамдыкта бара жаткан 3 автоунаа кагылышып, өрт чыгып, 5 киши күйүп кеткен. Дагы 4 адам оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Учурда авариянын себептери иликтенип жатат. Ушундай эле кырсык 10 күн мурун Жалал-Абад областынын Сузак районунда катталган. Анда да 3 адам тирүүлөй күйүп кеткен. Бир ай ичинде эле өлкөдө жол кырсыгынан 16 киши каза таап, 40 адам оор жаракаттарды алган. Автокырсыктардын мынчалык көбөйүп жатканы албетте тынчсыздандырбай койбойт. Өлкөдө катталып жаткан жол кырсыктары тууралуу статистикалык маалыматты алууга мүмкүн болгон жок. Патрулдук милиция кызматкерлери убакыттын тардыгына шылтап интервью берүүдөн карманууда. Мындан улам биз акыркы бир ай ичинде катталган ири аварияларга өз алдынча саресеп салып көрдүк. Туура бир ай мурда 11 мартта Бишкек-Ош трассасында катары менен 3 жол кырсык атталып, 6 адам набыт болгон. Чүй областынын Жайыл районунда 2 унаа кагышып, анын бириндеги 2 жүргүнчү ооруканага жетпей көз жумган. Ага улай эле Кара Суу районунда үлгүсүндөгү 2 машина бетме-бет кагышып, 3 адам каза тапкан. 3-чү жол кырсыгы Каракөл шаарында болуп, бензовоз менен мал ташып бараткан унаа сүзүшүп, 1 адам ошол жерде жан берген. Ошол окуядан 10 күн өтпөй 24 мартта Бишкекке жакын жерде 2 адамдын өмүрүн алган авария болду. Айланма жолдо Мерседес үлгүсүндөгү унаа менен бензин ташып бараткан машина кагылышкан. Бул кырсыга жеңил унаанын айдоочусу каршы тилкеге чыга алганы себеп болгон. Ал май ташыган унаанын алдына кирип кеткен. 27 март күнү болсо Баткен областында аскерлерди алып бараткан унаа кырсыкка кабылып, 29 жоокер жабыркап, алардын 5-і оор абалда ооруканага жеткирилген. Аскерлер бара жаткан КамАЗ Кадамжай шаарынын кире беришинде курулуп жаткан үйдүн үстүнө кулаган. Жол жээгиндеги бул турак жайды ушуну менен унаа 4-чү ирет сүздү. 31 мартта Бишкек-Ош жолунда дагы бир ири автокырсык катталып, 3 адам набыт болду. Жалал-Абад областынын Сузак районунда күйүүчү май ташыган автоунаа менен Honda Fit үлгүсүндөгү машина кагылышып, өрт чыккан. Жеңил автоунаадагы 3 адам тең тирүүлөй күйүп кетти. Бензовоздун айдоочусу машинасын башкара албай калып, ала салып кеткен. Ал каршы тилкеде келе жаткан Honda Fit унаасы менен сүзүшүп, өрт чыгып, 40 жаштагы айдоочу, анын 60-тагы энеси жана 38-деги аялы курман болгон.
Ушундай эле кайгылуу окуя өткөн ишемби күнү Бишкек Торгарт жолунда да катталып, кырсык 5 адамдын өмүрүн алды. Чүй областынын Кемин районунун Чымкоргон айылынын тушундагы трассада катуу ылдамдыкта бара жаткан 3 жеңил автоунаа кагылышкан. Ал жерде өрт чыгып 5 адам каза тапкан. Дагы 4-өө оор абалда ооруканага жеткирилген. Маалыматтарга караганда 2 унаа бетме-бет кагышып, аларды 3-чү машина келип сүзгөн. Ал эми Бишкекте кечээ түштөн кийин медициналык тез жардам унаасынын катышуусунда автокырсык катталды. Бул машинада 3-класстын окуучусу жана анын чоң апасы болгон. Баланы ооруканага алып баратышкан. Бирок муниципалдык автобус жол бербей унаалар кагылышкан. Окуядан фельдшер, айдоочу жана баланын чоң апасы жабыркап, алардын баш мээлери чайкалган. Почти 2,5 года назад. 2,5 жыл мурда биздин 2-чи реанимациялык бригада ири жол кырсыгы болгон жерге шашып баратып, өздөрү аварияга кабылган. Көчөлөрдүн кесилишинен биздин бригаданы кое бербей сүзүп, тез жардамдын машинасы ала салып кеткен. Биздин дарыгер жабыркап операция жасалган. Ошондон кийин ал иштегиси келбей жумуштан кетип калды. Ал эми автоунаа жарактан чыккан. Ал эми ишемби түнү Бишкекте жаштардын авто жарышынан 23 жаштагы кыз жабыркады. Маалыматтарга караганда 94-жылкы айдоочу рулду башкара албай бар журду барып сүзүп, автоунаасы ала салып кеткен. Патрулдук милициянын кызматкерлери туура өз убагында иш жүргүзбөгөн жагдайы да бар. Бир жагынан бир жерде туруп алып, акча керек болгондо токтой калып токтотпой, коомдук ошо жолдогу коопсуздук абалды сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек. Экинчи жагынан айдоочу билетин алып атканда коррупциялык схемалар болуп калып, туура эмес алып калып, билими жок болсо дагы, атайы айдаганга шыгы толук эмес болсо дагы алып калган учурлар көп болуп калды тилекке каршы. Биздин эсеп боюнча эле бир ай ичинде өлкөдө автокырсыктан 16 киши каза тапты. Ошондой эле 40 адам жаракаттарды алды. Авариялардын санын азайтуу боюнча кандай иштер жүрүп жатканы белгисиз. Бул боюнча маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Мыйзамсыз жол менен виза алып Түштүк Кореяга кеткен кыргызстандыктар мекенине депортацияланышы мүмкүн. Бул тууралуу Сеулдагы элчиликтин консулу Нурзат Саякбай кызы билдирди. Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүп, Кыргызстандын 4 жараны кармалган. Алар мыйзамсыз виза алган деген айып менен соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча Чхвангвон шаардык сотунун акыркы чечим чыгаруучу отуруму 19 апрелге белгиленген. Дагы бир адамдын соту 14 апрелде башталат. Эске салсак, февралда биздин каналдын журналисттеринде виза жасаган алдамчылардын торуна түшкөн жарандар кайрылышкан. Алардын айтымында документ алууну жөнөкөйлөштүрүү үчүн кыргыздар өз аты жөнүн корейлердикине өзгөртүшкөн болчу. Президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына улуттук коопсуздуктун абалы жана коопсуздукту андан ары бекемдөө чаралары тууралуу маалымат берилди. Темир Жумакадыров Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн коопсуздук кеңеш катчыларынын 12-чи жолугушуусунун, анын ичинде Кыргызстандын региондук коопсуздук камсыз кылуу чөйрөсүндөгү негизги өнөктөрү саналган өлкөлөрдүн делегация башчылары менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Анын айтымында терроризмге жана диний экстремизмге каршы туруу үчүн көп жана эки тараптуу форматта кызматташтыкты андан ары күчөтүүнүн мааниси баса белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча чаралар комплексин жандантуу зарылдыгын, андан тышкары азыркы коркунучтар менен сыноолорго каршы туруу боюнча милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн негизги чет жерлик өнөктөрү менен өз ара аракеттенүүлөрдү күчөтүүнүн маанисин белгиледи. Баткен согушунун катышуучуларына жана курман болгондордун жакындарына төлөнчү жөрөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү керек. Элдик демилге катары сунушталган ушундай өнүттөгү мыйзам долбоору бүгүн парламенттин тармактык комитетинде кызуу талкууланып, колдоо тапты. Бирок өкмөт бул документке терс корутунду бергени маалым болду. Аткаминерлер бюджетте кошумча каражат жок деп алакан жайышууда. Кол топтоо жолу менен жогорку кеңешке келген документ депутаттардын колдоосун таба турган болсо, аткаруу бийлиги кошумча 39 миллион сом табуусу зарыл. Ошондой эле мыйзам долбоордун демилгечилери Баткен окуясына согуш макамын берип, курман болгондорду эскерүү күнүн белгилеп берүүнү да суранып жатышат. Кененирээк кийинки материалыбызда. Баткен окуясына быйыл 18 жыл толот. Бирок ал согуштун катышуучулары жана набыт болгондордун жакындары 1999 жылы өлкө түштүгүнө кирип келген террористтик күчтөрдүн мизин кайтарып, мекенчилдигин көрсөткөн азаматтардын эрдиги баркталбай келе жатканын айтып нааразы болушууда. Балам Кушбек Кубанычбек
Batkende 20 yaşında kurman oldu. 13 yaşından başlap asker okusuna okup жоғарғы bilimге ие болған. Жалғыз ұлым эле 2000 жылы указ чыгып, жоңоталарына теңеп, соғыштың катышчыларына представление всех статус привилегий, льгот деп. 1-2 жыл алдық, андан жоғалып кеттім. Азыр эми жогоруда айтылып атат. Болгон 1000 сом пособие берет. Эмне болот ушу? Мен соғышқа қатыштым. Менің балдарым көріп тұрады. Атасы инвалид. Менің балам азыркы учурда офицер. Егерде соғыш болса, менің балам соғышқа барабы? А егерде соғышқа барса, қандай мамиле жасайды? Той салып передовойға барбайды. Өкмөттүн мында көңүл коштугунан кийин Баткен окуясынын катышуучуларын социалдык коргоого алууга багытталган мыйзам долбоор үчүн кол топтоло баштаган. Согуштун, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктун эмгекчилери жөнүндө мыйзамга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүнү 63 000 жаран колдоп, ал бүгүн парламенттин бюджет жана финансы комитетинин кароосуна киргизилди. Документте Баткен окуясынын катышуучуларын жакындарына төлөнүүчү социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүн көбөйтүү менен биргеликте курман болгон жоопкерлерди эскерүү күнү катары 26 октябрды белгилөө суnuшталган. Сөздүн негизи бизге ушу Баткен согушуна катышкан эр азаматтарга акча бергиле, үлгөт бергиле деген жерибиз жок. Бизди мамлекет катарында ушундай тааныса, себеп дегенде көп иштерсиз биз калып атабыз. Мына Баткен согушу бүткөнүнө быйыл 16 жыл болду. Ошондо 1 жаштагы бала уже окууга барыш керек, жогорку окуу жайга. Ошол бала атасы жок. Жетим калды, 3-төн 4төн бала калган. Ошол балдарды караш керек. Анан пенсиялерди, инвалидтерди караш керек. Аталган маселе буга чейин бир нече комитетте каралып, бирок колдоо тапкан эмес. Өкмөт демилгеге каршы чыгып, терс корутунду берген. Аткаминерлер бюджетте кошумча каражат жок деп алакан жайышууда. Ушул мыйзам долбооруна терс корутунду дегенде берилгенде, бул мыйзам долбоорун азыр кабыл алганга мүмкүн эмес деп, бул жерде бир нече причиналар да көрсөтүлгөн. Мен алардын баарына токтобой эле коеюн. Эске салсак 1999 жылы 30 июнда Өзбекстандын Ислам кыймылы деп аталган террорчу топтун 200 согушкери Баткен областына кирип келип, согуштук операцияларды жүргүзүүгө даярданып, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн барымтага алышкан. Кирип келген террористтерге каршы запастагы аскер адамдарынан куралган 6000ге жакын жоокер аттанган. 2 айлык кармашуудан кийин террористтер толугу менен жок кылынган. Расмий маалыматтар боюнча Баткен окуясында 48 аскери кызматкери менен жай тургундар курман болгон деп айтылганы менен айрым алардын саны 53-кө жетери айтылып келет. Бүгүнкү күнү 24 адам биринчи топтогу майып катары 7000 сом жөлөк пул алат. Ал эми каза болгондордун туугандарына 1000 сом гана акча берилет. Чын эле уят, 18 жылдан бери ушу Баткен согушуна катышкандарга эч кандай статус жок. Мисалы айылдарга барганда 9 майда бул атамекендин согушка катышкандарга, Афган согушка катышкандарды мисалы чакырылат, Баткен согушуна катышкандарды бүгүнкү чейин эч ким бир эстеп да ойлоп да койбойт, чын айтканда. Жанагы льготадан бошотулган неме подоходный налогтон. Андан башка булар эч кандай льгота жок. Даже бул жерде замминистрибиз айтып атат, бул согушка деп кирбейт деп. Согуш болбосо мисалы ушулар канча адам барып каза таап келди, жарадар болуп келди. Тармактык комитеттин мүчөлөрү өз алдынча мыйзам аркылуу Баткен окуясынын макамын аныктоо, анда курман болгондорду эскерүү күнүн белгилөө зарылдыгын айтты. Андан тышкары финансы министрлигине Баткен окуясына жаракат алгандарга, курман болгон жоокерлердин жесирлерине, балдарына, ата-энелерине төлөнүүчү социалдык төлөмдүн өлчөмүн 1000 сомдон 7000 сомго чейин көбөйтүүнү эсептеп чыгуу тапшырмасы берилди. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Жеке менчик клиникаларга бейтаптарды жиберип, пайда тапкан мамлекеттик дарыгерлер кызматынан бошотулушу керек. Мындай сунушту парламенттин отурумунда депутат Дастан Бекешев айтып чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында ак халачандар бейтаптардын көбүн жеке менчик клиникаларда жабдуулардын сапаты жакшы деген шылтоо менен жөнөтүп турушат. Мындай бизнес менен негизден башка дарыгерлер алектенет дешет депутаттар. Адистердин пикиринде дагы учурда медицина кызматкерлеринин 50% жеке менчик клиникалар менен тыгыз байланышта иштешет. Түшкөн пайданын бир бөлүгү бейтапты жөнөткөн дарыгердин чөнтөгүнө түшөт. Бул көрүнүштү жоюу үчүн атайын чаралар сунушталууда.
Бейтаптарды жеке менчик клиникаларга жөнөткөн дарыгерлер кызматынан бошотулушу керек. Бул демилге жогорку кеңештин депутаттарына таандык. Мындай көрүнүштөр соңку мезгилдерде көп байкалууда дешет демилгечилер. Дарыгерлер бейтаптарды жеке клиникаларга жиберип жатып, ал жакта жабдуулардын жана диагностиканын сапаты жакшы деп айтышат. Бирок иш жүзүндө бейтапканалардын жетекчилери оорулуулардын эсебинен акча жасашууда. Дарыгерлер өздөрүнө таандык клиникаларга жөнөткөнү жаңылык деле болбой калган дешет эл өкүлдөрү. Глав врачтар жеке менчик поликлиникаларды ачып алышкан да. Мисалы пациенттер келгенде, мамлекеттик больницага келгенде, бул ушундай глав врачтар өзүнүн жеке менчик поликлиника же больницага жиберишет экен. Мамлекеттин чөнтөгүнө акча түшпөйт, только жеке менчик больницага акча түшөт экен. Бул туура эмес. Ушундай главврачтарды мен ойлойм, ушундай кетириш керек. Белгилүү хирург Эрнест Акрамов депутаттардын демилгесине баа берүүдөн карманууда. Бирок кызматтан бошотуу менен абал оңолуп кетет дегенге кошулбайт. Анткени бейтаптарды жеке клиникаларга жөнөткөндөр жалаң эле башкы дарыгерлер дегенге да болбойт. Катардагы медициналык кызматкерлер да жиберген учурлар бар. Буга жооп катары жеке клиниканын өкүлдөрү ак халатчандарга сыйакы сунушташат экен. Мындан дарыгерлердин көбү баш тартпайт. Каждого больного, которого направляете, значит, көпчүлүк учурда жеке менчик клиникалар башкы дарыгерлер менен сүйлөшүп алышат. Мисалы, ар бир бейтаптан алынган сумманын 10-15% башкы дарыгерлер менен бөлүшөт. Анын ичинде УЗИни алсак, УЗИст бейтапты карап чыгып, ал клиникага жөнөтөт. Бул үчүн ал бейтапканадан 10-15% акча алат. Азыр дарыгерлердин көпчүлүгү Гиппократтын антын унутуп, акчаны эле ойлоп калышкан. Антты акчага алмаштыргандар көп. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңеш медицина тармагындагы кызыкчылыктардын кагылышы ири масштабта көрүнүштө эсептейт. Айрым маалыматтар боюнча ак халатчандардын 50% жеке клиникалар менен тыгыз байланышта иштейт. Ал эми башкы дарыгерлер жана алардын орун басарлары бул тизменин сап башында турат. Алсак мындай көрүнүштөр Ош шаарында көп кездешет экен. Коомдук кеңеш бул схеманы жок кылуу үчүн клиника жетекчилерин кызматка алууда жаңы принциптерди киргизүүнү пландап жатыптыр. Мына былтыр бир онкология боюнча чыкты эле. Ошол жактан изилдеп көрсөк, ошо мурунку башчысы көп адамдарды өзүнүн клиникасына жиберчи. Ошол жагында биз айтып атканбыз. Негизи мындай болбош керек. Бул эми мындай өз кызматын өзүнө пайдаланган болуп атат да. Канча адам иштеп атат ошол жерде. Эми мен ойлойм, мына Бишкекте, Ошто, чоң шаарларда биздин главврачтар эми негизи жакшы врачтар деп эсептелет. Ошолордун көбүнчөсү бир жерде иштейт деп ойлойм да. Муну ишке ашыруу үчүн мыйзамга жаңы норма киргизүүнүн деле зарылчылыгы жок дешет адистер. Ал эми мамлекеттик ооруканаларда иштеген дарыгерлерге жеке клиникалар менен иштешүүгө тыюу салуу үчүн министрдин буйругу жетиштүү. Эң башкысы, бул идеяны өлкөнүн башкы дарыгери Талантбек Батыралиев колдошу керек. Анткени министр саламаттыкты сактоо тармагында ири реформа жасалат деп убадалаган эле. Акмарал Сабатар, Нурзада Сыдыкбекова, Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС. Агордо 3 жаңы конушундагы 29 үй 8 апрелден 9-на караган түнү түрттүрүлүп талкаланды. Бул ишти кимдер жасаганы азырынча белгисиз. Айрымдары турак жай салып бүтүп, бүгүн эртең кирем деп турганда үйсүз калып олтурушат. Жабырлануучулар кимге арызданарын да билбей калганын айтышууда. Бирок баарынан кызыгы, бул жердеги ар бир тилкенин 4-5тен кожойну бар экен. Себеби шылуундар жер мыйзамдаштырылат деп алдап, ишеним каттын негизинде сатып жиберишкен. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жерге курулуш жүргүзүүгө болбойт деп эскерткенине карабай, фундамент тургузуп, айрымдары там салууга үлгүрүшкөн. Эми алар өз ара чырдашып, бири тургузган үйдү экинчиси талкалап кетип жатканы маалым болду. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Мерим Ташыбекова териштирди. Мусабек Жыргалбаев мындан 3 жыл мурда $2,5 миң Агордо 3 жаңы конушунан жер алып там тургузган. Бул жер тилкесин Динара аттуу айымдан ишеним каттын негизинде сатып алганын айтат. Эми минтип 9 апрель күнү келип, эптеп куруп алган үйүн таппай калган. Үйдүн ордуна талкаланган дубалдар менен тамдын шифери эле калыптыр. Коңшуларынан белгисиз маскачандар келип, экскаватор менен үйдү түрттүрүп салганын уккан. Эми бизге кагаздарын көрсөтүшкөн, ана биз элдин баары алып атса биз деле алабыз да, эч документтерин териштирип көргөн жокпуз. Баары эле ошол эмеден алып атышат. Доверенность берген бизге. Доверенность, ошо доверенностьтин аркасы менен эле үй салып баштаганбыз.
Жакын арада кызыл китепти бүтүрүп берем деп айтып аткан. Жаңы конуштагы минтип турак жайынан айрылган жалгыз Мусабек Жыргалбаев эмес. 8 апрелден 9-уна караган түнү бул жердеги 29 үйдү белгисиз бирөөлөр түрттүрүп кеткен. Жабырлануучулардын баары жер тилкесин ишеним катты негизинде сатып алганын айтышууда. Жер саткандар жакынкы күндөрү жер трансформацияланат деп убада берген. Шылуундарга алданганын алар жерди 2-3 ирет сатып алгандардан угуп, түшүнүксүз абалда калышкан. Алардын бири Аскар Кайбылдаев жер тилкесин 2011 жылы Динара аттуу айымдан сатып алган. 2013 жылы анын жеринин ээсимин деп дагы бирөөлөр келип баштаган. Алар жерди Чынара Абдыкуловадан сатып алышыптыр. Буга чейин алар келип үйдү түрттүрөбүз деп коркутуп да кетишиптир. Чынаранын баласымын деп келген. Ошолор мени уграж айтып кеткен эметип. Бул үйүңдү фундаментиңди түрттүрөм. Мен сатып алган кишилеримди алып келсем, ал Чынараны алып келе албай койгон бияка. Доказать эте албай койгон. Gelip men traktör men bari fundamentingdi түртөм деп тети вагонду келип түшүрүп кеткен. Мен сатып алгандан кийин. Ал эмненин негизинде ал меники деп талашып атат. Ал да мен да сатып алган биякты деп. Мен 2011 алгам, ал 2013 алыптыр биякты. Бул чырдын башы апрель ыңкылабынан кийинки мезгилге барып такалат. Ошол кезде кандайдыр бир жолдор менен бул жер тилкелеринин документи Чынара аттуу айымга тийген. Ал жер тилкелерин нотариус аркылуу өзүнө каттатып алганы айтылып келет. Жердин чыныгы ээлери саткан жерди ал 2-3 ирет сатып, акчасын алып койгон. Учурда ар бир участоктун 4-5тен ээлери ишеним катты көтөрүп соттошуп жүрүшөт. Алардын баары чындык өз тарабында деген пикирде. Аны мыйзамдаштыруу деген азырынча карала элек. Бул айыл чарба жерлерин 2017 жылга чейин президенттин указы бар. Алардын кызыл китеби жок. Айыл чарба багытында колдонобуз деп алып алып, анан кийин бирөөлөргө алданып ушундай жер салып, үй салып атышат. Эми алар деле түшүнсө болот. Салба деп биз айтканбыз. Бир эмес 2-3 жолу айттык. 2013-тө, 2014-тө, 2015-те. Жер тилкелерин бир нече адамга сатып, кирешеге туйтунган Чынара аттуу айымга Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголгон. Анын нотариус аркылуу жерди мыйзамсыз каттатканы да аныкталган. Бирок прокуратурада ички иштер башкармалыгы да чара көргөн эмес. Ал эми бул боюнча түзүлгөн атайын комиссиянын иши белгисиз себептер менен үзгүлтүккө учураган. Учурда чырдашкан тараптар эч кимге ишене албай, эки ортодо калганын айтышууда. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС. Чет өлкөдө эмгек майданында жүрүп каза болгон мекендештерибиздин элесине арналган айтыш сынагы кечээ күнү Кыргыз мамлекеттик драма театрында өткөрүлдү. Маркумдардын элесине арналган айтыш республикалык деңгээлде уюштурулуп, ага белгилүү акындардан тарта жаш өнөрпоздор дагы катышышты. Тышта жүрүп курман болгон мекендештерибизди эскерүү иш-чарасында ар кандай темадагы сөздөр козголуп, акындар мыкты таймаш жүргүзүштү. Сынактын жалпы байге фонду 500 000 сомду түзүп, баш байгени Кадырбек Бейшенов багындырды. Сынактын башка катышуучуларына дагы акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Теманы Кайыр Жайлообекова улантат. Кийинки катышуучубуз Кадырбек Бейшенов. Кыргыз мамлекеттик драма театрында төкмө акындар бир учка чогулуп, чет жерде жүрүп көзү өтүп кеткен мекендештерибизди эскеришти. Республикалык деңгээлде өткөрүлүп жаткан иш-чарага аты чыккан акындардан тарта жаш өнөр ээлерине чейин катышышты. Алардын жаш курагына чектөөлөр киргизилген эмес. Сынактын тандоо турунда 32 сөз чеберлери катышып, арасынан 14-ү финалга суурулуп чыккан. Жакшы адам жакшы сөздү жалын кылып, жанындагы адамды чоктойт экен. Жакшы адам чет элдерге кеткендерде жан дүйнөнүн сыныгындай жоктойт экен. Сакалы бар атасына окшойт экен, сакалы жок апасына окшойт экен. Чет өлкөдө жүрүп эмгек майданында каза болгон жаштардын жаркын элесине арналган иш-чара кызуу жүрүп жатат. Өлкөнүн ар аймагынан келип чогулган жез таңдай акындар биринен бири кем калышпастан комуздун гүлсүндө өз өнөрлөрүн өргө чаап, мыкты айтыш жаратышууда. Сынактын эң кенже катышуучулары 5-класста окуган Элмирбек Иманалиев жана анын атаандашы Темирбек Матыбаев болду. Жаш таңдайлар улуу муундагы сөз урматтаган өнөр ээлеринен кем калышпай айтышып, залда отурган элдин алкышына ээ болушту.
Чет жерде урман болгон мекендештерибиздин элесине арналган айтышта ар кыл темадагы сөздөр козголду. Акындар коомузду буралта чертип, коомдогу ар кандай көйгөй маселелерди ортого салып, кеп кезегин улап отурушту. Ескелели биз бүгүн эсил кыргыз балдарын, улуу кыргыз белгиңер, урматтап бүгүн келдиңер, уулуңар Унаистин арбагын. Уюштуруучулардын айтымында өлкө эгемендик алган күндөн тарта тышта жүргөн бир нече миң кыргызстандык каза тапкан. Алардын көпчүлүгү чет жерде эмгектенип жүргөндөр болгон. Алардын элестерине арналган мындай өнүттүү саамалык алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Демилгечилер көзү өтүп кеткен мигранттарды эскерүү иш-чарасын жыл сайын өткөрүп туруу пландап жатышканын билдиришти. Ушундай эле айтыш сынагы эми күз мезгилинде өлкөнүн түштүк жергесинде улантылат экен. Бүгүн айтыштын негизги максаты акыркы суверендик мамлекет болгондон бери Кыргызстандан миграция көп жаштар кетпеди. Ошо Бишкек менен тиги Ошко ошо мигранттарга арналган эстелик турса деген ой бар да. Сынактын жалпы байге фонду 500 миң сомду түздү. Калыстардын тандоосу менен 120 миң сом өлчөмүндө баш байге Кадырбек Бейшеновго тапшырылды. Ал эми биринчи жана экинчи орунду ээлеген Эсенбек Кийизбаев жана Максат Кулуевдарга 90 жана 70 миң сом ыйгарылса, сынактын башка катышуучулары дагы акчалай белектер менен сыйланышты. Кайыр Жайлобекова, Урмат Усенов, НТС. 9 жылдан кейін өз ээсин тапқан байге. Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Базаргуроев 2008 жылы Кытайдын Пекин шаарында өткөн Олимп оюндарынын коло байгесинин ээси болду. Бул маалыматты Дүйнөлүк күрөш бирикмесинин расмий сайты жарыялады. 9 жыл мурда өткөн Олимпиадага катышкан спортчулардын каны жаңы ыкма менен допинг текшерүүдөн өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгы менен эркин күрөштөн экинчи орунду алган украиналык күрөшчүнүн ийгилиги жокко чыгарылган. Ошентип 4-чү орунду алган кыргызстандык спортчу 1 орун алдыга жылган. Базаргуроев азыр кайда жана эмне менен алектенет? Рахат Жаныбекова айтып берет. Попытался атаковать Базаргуроев. Кыргызстандын атынан чыгып жүргөн балбан Базаргуроев эркин күрөш боюнча 2008 жылы Пекинде өткөн Олимпиада оюндарында 5-чи болуп калган. Анда кыргызстандык балбан украиналык балбан Василий Федоришинден утулуп калган эле. 5 күн мурда белгилүү болгондой дүйнөлүк күрөш биримдиги 2-чи орунду алган украиналык спортчунун допинг анализинен тыюу салынган туринабол заты табылган айтып чыкты. Мындан улам эл аралык Олимпиада комитети Федоришинди күнөөлүү деп таап, спортчунун ийгиликтерин жокко чыгарган. Мындан улам анын күмүш медали япониялык спортчуга өтүп, ал эми коло медаль Кыргызстандын атынан чыккан балбанга ыйгарылууда. Канчалык тез спортсмендерди таап, алар менен байланышып, украиналык спортсмендин күмүш медалин улуттук эл аралык Олимпиада комитетине берилиш керек. Андан кийин эл аралык Олимпиада комитети бизге берет. Базаргуроевдин коло медалин. Биз болсо базарга биздин офистен ыйгарабыз. Бул 1 айга созулуп кетиши мүмкүн. Эскерте кетсек, Базаргуроев Россиянын Бурятия республикасында туулган. 2006 жылы Кыргызстандын жарандыгын алгандыгы айтылып, 2007 жылдан баштап Кыргызстандын атынан эл аралык мелдештерге катыша баштаган. Учурда спортчу туулган жери Бурятияда жашайт. Бул кабарды Пекин Олимпиадасында анын башкы машыктыруучусу болгон Анарбек Усенканов интернеттен окуган айтат. Ак илет бирок сынбайт дейт ал. Анткени Олимпиадада Базаргуроев жакшы күрөш көрсөткөнү менен калыстар башка тарапка тартып койгон деген пикирде. Допинг алган убактагы финальный схватка ошончо предварительный схваткада биздин спортчу утуп койгон. Анан судьялар трикону кармап коюп деп Базаргуроевго предупреждение берип жеңишти федерейшнге берип салышкан. Негизги ошондо эле биз утканбыз. Анан ошонун негизинде ал переживать этип 3-чү орунга толук мүмкүнчүлүк менен күрөшкөн жок да. Жана Имото деген япон спортчусу менен. Чындык чыкты да, тазалык. Негизи ошондо эле медалга илинген балачы. Спортто ар кандай эмелер болот экен. Муну менен Кыргызстандын коржуну дагы бир медаль менен толукталды. Биринчи жолу 2000 жылы Сидней Олимпиадасынан дзюдодон Айдын Смагулов коло медаль алып келген. Кийин Пекинде өткөн Жайкы Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча Канат Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медальга татыган. Рио Олимпиадасында болсо кыргызстандык спортчу Иззат Артыков оор атлетика боюнча колого жеткен эле. Бирок оор атлетчи Артыков тыюу салынган препарат болгон стрихнин затын колдонгон деп айыпталып, медалынан ажыратылган. Бирок ал эч кандай допинг колдонбогонун айтып, сотко кайрылып, ал боюнча процесс
процесс 11-январда Швейцарияда болгон. 3 айдын ичинде соттун чечими чыгыш керек болчу. Эми азыр бир аз күтө турганга туура келип атат. Эмисегенде ушу апрелдин 15-леринде деген, ушу 15-ине чейин бир аз ушул тегеректе акыркы чечими чыгыш керек да, бул эл аралык соттун. Эми баары ошо чечимди күтүп, ошонун чечими чыккандан кийин, анан кийин баары белгилүү болот. Кандай кийинки биздин кадамыбыз кандай болот, ошо бүт баары ошондо билинет. Учурда Изат Артыковго мамлекет тарабынан стипендия төлөнүп жатат. Сот Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарса, анда өмүр бою пенсия алып, мамлекет убада кылган акчалай сыйлык да берилет. Ал эми жакында куло медальга ээ болгон Базар Куруев азыр Кыргызстанда жашабагандыктан ага өмүр бою пенсия төлөнбөйт дешет адистер. Бирок мыйзам боюнча спортчуга жана анын машыктыруучусуна өкмөттүн токтомунун негизинде белгиленген өлчөмдөгү акчалай байге берилиши керек. Рахат Жаныбекова, Владимир Кубалдиев, НТС. Кыргызстандык спортчу Юрий Краковецкий Түркияда өткөн дзюдо боюнча белдеште күмүш байгени жеңип алды. Эркектер жана айымдар арасында 5 комплект медаль ойнотулуп, таймашка кыргызстандык 4 спортчу катышкан. Эң мыкты көрсөткүчкө жетишкен Рио Олимпиадасынын катышуучусу Юрий Краковецкий 100 килограммдан жогорку салмакта күрөшүп, Россия, Түркия, Азербайжандан келген атаандаштарын жеңип финалга чыккан. Бирок чечүүчү таймашта Риодогу Олимп оюндарынын чемпиону чехиялык Лукаш Крпалек менен беттешип, жеңилип калды. Натыйжада Краковецкий күмүш байгенин ээси болду. Мына ушундай маалыматтар жаңылыктардын кечки чыгарылышын түздү. Ушул жана башка жаңылыктарды кызыктуу долбоорлорду НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. НТС баарын көрсөтөт. Саламатта калыңыздар. Амандыкта көрүшөлү.